Taşbek Tatkan. Kırgız'dan kıyın çıkkan Alubak'ta. Jetişken Atak'tanqa, Kadırbatqa, ötkündü unutuşup, basmırlaşıp. Oğuzgo alıngan жоқ Taşbek Tatkan. Taşbekti sanğa koşboy çansa dağı, tarixta atatalbay kalsa dağı, көрмөксүн болсо дагы илим позду, ырдабай койсо дагы ырчыбай. Аны эч ким болмуштан өчүрө албай, эрдигин башкаларга көчүрө албай. Акыйкат бурмаланып калган кезде, акыл эс тебеленип бүчүрө албай. Уnuttум неге кыргыз туюгумду, турпалар ичиндеги тай бурулду. Кезинде Taşbek деген уулум чыгат. Elim деп тоғырылды, сайға ұрылды. Неге сен аға боғыр ачығын жоқ, құчаққа бекем қысып басқын жоқ, ұрпақтар ұлы жолды танысын деп, бұрмалап, будалабай жазсаң бол. Саламатсыздарбы, урматтуу коноктор, алыс жакындан келген ардактуу коноктор. Быйылкы жылда Баткен областынын март айында өзгөчө статусы жөнүндө мыйзам программа кабыл алынган. Баткен областынын элинин рухий өнүгүүсү программасынын негизинде Майдан айыл аймагында, Каражыгач айылында өткөндөр даркталмайын, тирүүлөр даңкталбай аттуу Каражыгач айылынан чыккан. Дүйнөлүк адабият менен биринчи таанышкан. Дүйнөлүк адабияттар китепканасын ачып, биринчи ишке киргизген. Мамлекеттик иш кагаздарды, кадрдык документацияны, эсеп-кысаптык жана чарбалык иштерди араб арибинде, кыргыз тилинде, европалык талаптын деңгээлинде колдонууга киргизген. Биринчи интеллигент, картограф, Кыргыздан чыккан биринчи генерал, биздин айылыбыздан чыган инсан, Taşbek Datka атабыздын өмүр таржымалы саясий ишмердүүлүгү туурасында белгилүү жазуучу Муса Сапаев менен Taşbek Datka руху жана дымагы аттуу тарыхый китебинин бет ачары иш-чарасына куш келипсиздер. Тарыхы бардын руху бар, руху бардын дымагы бар, дымагы бар элдин келечеги кеңдей. Урматтуу коноктор, анда алгы сөздү биздин ушул иш-чарабыздын уюштуруучусу Каражыгач айылынын чыган инсандарынын бири Батыров Камалидин Ажи агайыбызга узатып койсок, сөз кезеги сизде. Assalamu alaikum. Урматтуу биздин Кыргыз элинин бабасы Taşbek Datkанын коноктору. Мен бүгүнкү ушул бабабыздын рухуну сыйлап, атын угуп, ушул кишинин тарыхый китебинин бет ачарына келгениңиздер үчүн өтө кубанып турам. Мен бул кишинин кылган эмгектерине, башкасына, кыргыз элине изилдеп, көрүнгөн жерге жаман көрүнүп, ар архивтерден суранып жүрүп жазган şu Musa Sапаев бабама өтө рахмат айткым келет. Bu kişi turалы daha da özüm maqтай turgan olsun kelep. Uşul jıyındı jaratkan Allah'a bersep şükür. Uşul bizde adam atadan beri mantık jarattı burumuzdu ulap kelip kanımızga bersep şükür. Uşul bizim uruktu ulaganlardan biri Taşbek Datka babamız. Var özünde. Emiş üretkenlerden akısıga atayım araydan atayıp görgen menin en жақын болған inem Аққұлы Қарыға bir tilavat kılıp ondan başlasak деген oyun var.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. المؤمنين عامة كافة. اللهم احفظنا يا فياض من جميع البلاء والأمراض. أعوذ بالله من النار ومن شر الكفار ومن غضب الجبار والعزة الواحد الحي القهار برحمتك يا أرحم الراحمين. Yatqa деген өлім біздің мектебіміздің оқушысы Айбек қызы Салиха көркем оқып береді. Ташбекатқа Кыргыздан кыйын чыккан Арубакка жетишкен атактанга Кадырбакка өткөндү унутушуп басмырлашып оозго алынган жок Ташбектатка. Ташбекти санга кошпой чанса дагы тарихта атата албай калса дагы көрмөксүн болсо дагы илим позду ырдабай койсо дагы ырчыбай. Аны эчким болумуштан өчүрө албай, эрдигин башкаларга көчүрө албай. Акыйкат бурмаланып калган кезде акыл эс тебеленип бүчүрө албай. Уnuttум неге кыргыз туюгумду, турпалар ичиндеги тай бурулду. Кезинде Ташбек деген уулум чыгат. Элим деп тоогорулду, сайга урулду. Неге сен ага боор ачыгың жок, кучакка бекем кысып баскың жок, урпактар улуу жолду таанысын деп бурмалап будалабай жазсаң болду. Эмне үчүн биз кайрадан ошол Ташбекдатканын эңгелин кайтарып алабыз? Кайсы жол менен? Ого 6-главасын киргизди. 7-глава Ташбекдатка Жакыпбек булар элди ынтымакка уютуу жагынан укмуш болгон да. Биз ынтымакка жөндөмдүүлүгүбүздү жоготуп жибердик да. Ынтымак болушуну билбей калдык. Ыкмакерлигибиз, жөндөмүбүз, адамгерчилигибиз жетишпей калды ынтымакка. Ошон үчүн 7-главасында ошону жазамын. Биз ошол ынтымакты бекемдөө аркылуу Ташбекдатканын ошол мурас калтырган чыгаандыгын кайтарып алуу аркылуу элибизди мынау кыйын абалдан ошондо гана алып чыгабыз, урматтуу жолдоштор. Мына мен жөнөкөй мисал келтирейин, менде мынакей статистический маалымат бар. 1997-жылы Түркістан генерал-губернаторлығы ел каттоо жасаган жыл боюнча. Мына барында. Бул жерде мына ошондо Кокон хандыгынын аймагындагы элдерди мындай деп жазат. Сарттар дейт, сарты дейт. 788.989 адам. Бул 1897. Экинчи орунда кыргыздар турган. Киргизби 201.579 адам. Üçüncü orunda Özbekler turgan. Özbek 153.780 adam.
4-cü orunda Tajikler turgan. Tajik 114.081 adam. Ruskiyi 9.842 adam. Kaşgarlıklar janağı emede Kaşgarda oşon tegeregde sowda satık menen жүргөндөрдү эсептеген 14.915 adam. Kıpçaklar 7.584 adam. Karakalpaki, jana Karakalpakistan'da 11.057 adam. Proşi Türkü dep, jana 7 şahar mamleketi talkalanganda kaçıp çıkıp, oşol Türkistan General Gubernatorluğunun Fergana oblasına kirip ketkenlerdi Proşi Türkü dep жазган. 261.234 kaçkın kelmiş yakacay kaçkan. Mineki, oşonda Fergana oblasına жалпы olu 1,5 milyonda kalıp yaşagan, oşoğun içiden demek 201.579 gana Kırgız bolgan. AYM'de oşonda yine esepti. Taşverdat'ta da жүрgüzgön nemede Kaşgar'da. Bular da жүрgüzgön. Oşonda Kaşgar'da Kırgızların sanı 2 milyonga jakın bolgan. Жалпы tündüktü koşup eseptegende, tüştük emi mınaki 201.000 bolsa, tündük tarafta koşup eseptegende eköö birigip 427.000 ele Kırgız bolgan eken şekilde. Kaşgar'da 2 milyon Kırgız bolup atpaydı. Kayga ketti bu Kırgızlar. O oşo Kırgızların bardı kayga ketkenini bir arxivden alıp çıkıp kitepke kirgizgen. Жалпы Uygurlar, oşol Dunganlar ol Kırgızdı baş kılıp 3 milyondan aşığını emege sürüp. Taklamakan çölü de oşonun narjağına sürüp. Sürüp hazır oşo jerde bar eken, adamlar barıp gelişti. Oşo yakta Kırgızlara Uygur bolup жазат, Uygur kılıp emeler özleri жазат. Kıtaylar, Kırgızın dele Uygur kılıp жаза берет. Tajin var sırap oturbayt, sürgünge aydayt. Adan sürgünge aydagandan keyin oşol jerde hazır 3 milyondan aşık Kırgız Uygur bolup жазылган, bирок biz Kırgızбыз, tepkimiz Kırgız dep hazır aytышат экен. Kalpak kiyet eken kadimgide, kulak çavat eken, 5 parmak jasayt eken, Kırgızça kadimgide bilet eken. Andan tышкары Anglişanlar milyon adamga sebep Anglişanlar kollaganda. Emeden Kaşmir'de kaçkınlar lagerin kurat çatırdan. Hazır ol jerde milyondan aşık Kırgız, oşol Indus bolup жазылып алган, бирок өзлөрүнүн biz Bakay burudanбыз, Bakay Kırgızбыз деп билет экен. Milyondan aşık Kırgız hazır бар ал жерде. Anan üçüncü tarafta mına janagı Pamirge bargan Kırgızlar, Kırgızstandagı jana Dunganlar менен Uygurlar жүрбөйбү? Бүт oşol janagı Kıtaylar kayradan kelip basıp alganda oşonun arkasından kaçkan kaçkındardın arkasından kelip kalgan. Yeme Taşverdatkanın dagı bir emesi bu kişinin kitapты süygönlügü jönündө. Bu öte kızık. Şu jakta жүрgöndө okumuş kitapta bir жазганын eң akırkısı Uluçat'a kelip Kıtaylar kelip sürgöndө Taşverdatка kөгөрүп turup alат. Men de Uluçat'ta kitapxanam var de kitaplarım kaldı, kitaplarımda alıp görsеңер ketpeyin deyim. Anam bu yaktan janagı eme zar kime Egenberdi zar hazır dostlarının bardığım ana yerde tizmesi var. Şaşbay tursaňar tamam. Aydos Kerim. Kerim Aydos. Ey jik. Oşo dostları barı onam turganda bu kөгөргөн nemeni koy. Barıp kitabını alıp gelende Uluçat'ta tünü menen barıp 2 kuruşun kitabını kötörüp çıkar. Kötörüp kayra atiratка çıkkanda soğuş bolup ketip 2 kuruşun kitabı için 84 adam baş ketip. Anan oşol kitapты жүктөп alıp kelet bu жерге. Alıp gelip kitapxana açıp, kitapxanaçı dayındap koyat. Bu kitaplar janagı Taşverdatка kaza болгондо oşo tajiyasıga kelgen adamlarga datkadan tagarikte ona kitapları taratıp berip жиберишет. Anan kaldıkları var eken, Gülnar amaga bir 5-6 kitap jönötkөн, oşo yerde turat, hazır dagı 2-nji tomун жазганда alып kerek diye. Hazır dagı oşo kaldığı bar.
Көрдүңөрбү кандай китеп үчүн башын сайган. Азыр биз китепти ой карап качабыз. Бул мындай болду. Мен китеп жана чыкпай калгандан кийин көп жерин кыскартышка туура келди. Цветной карталар бар эди. Анан жана сынган кылычка окшош диалогторду жаздым эди. Кыскасы 300 бетке барып калды эди. Кыскартуу 216 бетке түшүрдүм. Эми китеп да түшүнүктүү болгондон кийин кайра ошол кыскартып салган жерлерди баары бир калыбына келтирип кайрадан чыгарабыз. Рефераттарды мен карап чыгып карадым. Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы чек ара Ташбек Датка белгиленген түзүк боюнча турат бүгүнгө чейин деди. Алла ыраазы болсун. Алыстан келген кадырлуу коноктор, мына Ташбек Датка атабыздын киндик каны тамган, туулуп өскөн Каражыгач айылына кош келипсиздер. Ташбек Датка атабызды басып өткөн жолун, кылган кызматын кагаз бетине түшүрүп, тарыхка даңазалаган Муса акабызга чоң рахмат. İşinizge ийгилик болсун ака, өмүрүңүз узун болсун. Сиз ушул китепти жазып, жалпы кыргыз элине жайылтканга жардам берип атасыз. Siz bizge çoğun böyle tuğlatasız, sizge çoğun rahmat. Жалпы елдің аттан терең ыраазы билдирем. İşiniz ийгиликтер болсун. Терең куттуу болсун агай. Бала чагалармен көп эсеге баланы тынчыбасы жакшы болот. Алла баардыгын колго Cumagül İsmail oğlum, Taşbek Datka'nın çevresi oğlum. Көп жылдан бeri şu жақсы самалықты uyuşturup, Datka Tavızı'nın şu kitebini çıkarıp, şu kiteptin açılışını çıkarganlar için sizlerге abdan çoğun rahmat aytam. Bayağı elemgenin жер жебейт degендей, demek adam kandaydır emgetlenip koysa tarakta al izi kalat eken. Men şu çoğun atama mınдай bir жазып keldim bile, men şunu oku bereyim ha. Tarıktın assam barağın, açıla düştü kavağın, unutta kalgan көп жылдар, babamdın uktun kavarın. Taşbek Datka жашында öte zirek bolgon deyt, suroosuna xanının taq жооп берип койгон deyt. Taşbek Datka жашында adilеттүү bolgon deyt, төшүнү чийип эл үчүн согушка барып койгон deyt. El emgegin жер жебейт деген сөздөр чындыкпы? Бүгүнгү ушул жыйында угайлысы чындыкты. Жараткан өзү колдосун, жамандык такыр болбосун. Мектептин аты өзгөрүп, качанdır bir mezgilde Datka'nın аты орносун деп, ушундай жакшы каалоолорду айткым келет. Силерге чоң рахмат балдарым. Менин атым Токтогул Абдилла уулу. Кадамжай районунун Көн айылында өткөн бул дагы өтө чоң биздин мамлекеттин кыргыз элинин жетишкендиги. Бул биз ушул өзүбүздүн тарыхты билип келечек муундарга муну тактап жеткириш бул биздин аталык милдетибиз. Ошолордун баардыгын тактап, азыр мына тарыхка түшүрүп, жазып, бул аркылуу биз көптөгөн кыргыздын наркын, населин, каада салтын, үрп адатын баардыгын кийинки муундарга өткөрүп берген болуп эсептейбиз. Ошонун алгачкы фундаменттери катары ушул ордо уюшулуп атат. Бул өтө жакшы самалык. Андан кийин мен өзүм Чуңулай районунан атайын ушул маарекеге катышканы келдим. Алыс 400 километр жол басып, деңиз деңгээлине биздин жашаган жерибиз 2500 метрден бийик, жайлообуз 3,5-4,000 метр бийик. Ошо жерден атайын баягы Алла Таала насип кылган бийик жерде таза сууда, таза абада күн кечирип атабыз. Ошону ушу туугандарыбыздын кылган маарекелерине кубангандык менен келдик. Мына бул Ташбек Датка китебинин ачылышы, бул биздин кыргыздын эр азамат жигиттеринин эң жетишкен ийгиликтери деп эсептеймин. Буга мына Каражыгач айылынын тургуну Жаңыбай, Таабадиев Жаңыбай Миталиповичтин алгач баягы күкүрт чагып тутандыргандай ушул Ташбек атабыздын өмүр жолуну ушу китепти баштап койгондугу бул өтө чоң саамалык деп эсептеймин. Андан кийин биздин өзүбүздүн агабыз Муса Сапаев, мына мисалы үчүн башка маалымат, архивдик маалыматтар боло турган болсо, башка тарыхый
болобу, башка чыгармалар болобу, буларды жазуу оңойраак. Бул Ташбек атабыз жөнүндө эч бир жерде маалымат калбагандыгы, ушу жок жерден эптеп элдин оозунан, башкадан аз-аздан баягы ийне менен кудук казат дегендей, ушуну чукулап жүрүп, ушунун баардык кыйынчылыгына моюн сунуп, өзүнүн алтындан кымбат, эң кымбат өмүрүнү ушуга жумшап жүрүп, ушул китепти жарыкка чыгарган Муса Сапаевке өтө чоң ыраазычылык билдиремин. Элибиздин атынан, өзүмдүн жеке пикирим, үй бүлөнүн атынан таазим этем. Бул деген нерселердин баардыгы биздин келечек муундарга, жаштарды жакшы нерселерге үндөп үйрөтүүдө өтө чоң таасир этет. Анан башка Найман уруулары, Кыпчак уруулары, Солто Сарбагыш дегендей ушул кыргыздын башка уруулары бул нерсени көрүп дагы өзүнчө көңүлдөрү чөгүп жүрбөсүн. Себеби биз жөнү гана тарыхты тактап, келечек муундарга үйрөтүү максатында, ошол максатта пайдаланып, туура жолдо пайдаланыш максатында ушул иш-чараларды өткөрүп, тарыхты тактайлы деген максатта гана эметип атабыз. Буга мен ушул иш-чараларга бүгүнкү эме болгонго өтө чоң ыраазымын. Бул мааракелерди уюштурган уюштуруучуларга, журналисттерге, операторлорго, кыскасы баардык бүгүн эл үчүн кызмат кылган адамдардын баарыгына Аллахым өмүрлөрүнө береке, ырыскыларына береке берсин, эч нерседен өксү болбосун, баардык жакшылыктарды Алла Таала ушу элибизге кааласын, ушу элдин ичинде ушул кызмат кылган адамдардын баардыгына дагы Аллахым кабыл кылган болсун. Рахмат. Мен Чоң Лайран Купча айылынан келдим. Бүгүнгү Ташбек Даткан китебинин ачылыш аземини. Бул жерде Кокон хандыгынын мезгилиндеги улуу инсандар кыргыздын, анын ичинде ичкилик урууларынан чыккан, Найман урууларынан чыккан улуу инсандардын бири Ташбек Датка. Ташбек Датканын таржымалы тарыхы. Бул азыркы китептин жазылышы, Ташбек Датка жөнүндөгү азыркы жаңы ачылыштар бул кыргыз элинин тарыхындагы жаңы ачылыштар болуп эсептелинет. Себеби Жакыпбектин 7 шаар мамлекети ошол учурдагы эң күчтүү мамлекеттердин бири болгон. Чыгыштан Син империясында сесентип турган. Орус империясы менен дагы саясий байланыштарда болгон. Ошол үчүн Жакыпбектин 7 шаар мамлекетинин аскер башчысы болуш бул ошол мезгилдеги дүйнөлүк тарыхтагы чоң орун болуп эсептелинет да. Эми бул Ташбек Датка жөнүндөгү азыркы жазылган эмгек дагы уланат деп, изилдөөлөр дагы уланат деп ойлойм. Ташбек Датка бул көп тарыхый булактарда мындай ошол тарыхый себептерден улам ошол мезгилде көчүп кеткен да. Кытай тарых булактарынан, орус тарых булактарынан да өчүрүлүп кеткен. Азыр эми муну Муса Сапаев өтө чоң эмгек жасап, изилдеп жазыптыр китепти. И дагы изилдей турган учурлар бар. Башка дүйнөлүк тарыхый булактардан да изилдеш керек, бирок азыркысында чоң эмгек болуптур. Мунан дагы иштерге ийгилик каалайм. Ушул Кароол айыл өкмөтүнүн ээлиге да рахмат. Ушул иш-чараны өткөрүшүгө чоң салым кошуптур, китептин чыгышына чоң салым кошуптур. Негизи бул тарыхый чоң эмгек болуптур. Рахмат. Мен Темиров Алик, Бишкек шаарынан. Ташбек Датканын китебинен биздин белгилүү саясий коомдук ишмер Муса Сапаевдин китебинин ачылыш аземиге атайын Бишкектен бир топ саясий ишмерлер, коомдук ишмерлер, аты баштуу аксакалдар менен чогуу келдик. Бүгүн мына Ташбек Датканын өмүр баяны, анын кылып өткөн саясий мамлекеттин чөлкөмдүн тарыхындагы орду боюнча кеңири сөз болуп атат. Бул кишинин кылган иши бизге тарыхтан Кокон хандыгынын дооруда аталыкта бул вазирлик кызматты кылып, ошол доордо базыр жакшы, хан жакшы деген жакшы элдеги сөзгө татыктуу болгон инсандарыбыздын, бабабыздын бири экен. Бул кишинин эмгегине эл жебейт. Бул кишинин кылган ишини келечек муунга биз ошону тааныштырып, ошону өткөзүп, ошолорго биз сабак кылып беришибиз керек.
Biz ушундай бабаларыбыз менен сыймыктанышыбыз керек. Мен Табалдиев Жаңыбай Миталипович. Бүгүн мына Ташбек Датканын Муса Сапаев агабыз чыгарган китебинин презентациясы болсом бет ачылышы болуп атат. Буга чейин 93-жылы биз ушул китепти кичинекей болсо да Кадамжай районунан Күлгөн айылдан чыгарган элек. Кудайга шүгүр менен мынтип чоңоюп кетти китептерибиз. Ташбек Датка Молдуммет уулу өткөн кылымда ушул Каражыгач айылында жашап, жаштайынан өтө чыгаан киши болуп туруп, Аллахтын амыры менен Кокон кандыгына чейин жеткен. Бул боюнча маалыматтык китептерден карайсыздар иншалла. Акыр барып Кокон кандыгы да даражасы көтөрүп Кытайга, же болбосо азыркы Кытай мурда Кашкария мамлекетинде 7 шаар мамлекетинин генералы же болбосо даткасы башчысына чейинки даражага жеткен. Амира Бекова Карачач болуп, Ташбек Датканын небереси болуп, битте мен калдым. Калгандары чебире гыура шуура манышы келгендер бүтүн. Рахмат ушунчалык Изат Нурматова атамдын аты жөнүн атап, şu dereceye жеткирген уул кыздарыма, бала чакаларыма. Ооба, биз азыр угуп отурсак, биздин кыргыз элинин ушунчалык узун экенин. Азыркы акыркы жылдардын маалыматтарына караганда 14 000 жылдын төгөлгөн айтылып атат да. Кыргызстандын мамлекет болуп таанылып жер шарында. Өзүнчө мамлекет болгондо 14 000 жыл. Balkim andan da uzundu. Şu 14 000 yılın içinde Kırgızlar kança kıyınlar çıktı. Kança özgür adamlar çıktı. Patriotlar çıktı. Bana oşonun birini Musa Sapayeviç, bana Davul Ağız, Ököğü şu kişinin tavı çıkıştı. Bu kişinin ben o otursam hazır. Bunların ömrü örnek olmadı. Bizim yaşlarımız için. Biz için de örnek olmadı. Şu kişinin patriotluk sezimlerini, patriotluluğunu boğup durup men özüm de suyun olsa. Nasıl bizden elimizin arasında şunda kıyınlar olmak. Musa Sapayeviç, ben sizden bana bir top yıldan beri bilen bağlı. Siz bizden Kırgız'ın tarafında şunca terengizildi oldunuz. Sizin şu an patriotlar bizde tanıdı o da. Böyle Kırgızstan neligi, dünyaya tanıdı o da. Şu an siz talıkbanız, siz harvanız, siz çarşavanız. Şunu da göreveriniz, biz siz geçireriz. Bakma, ben 15. yılı Cenab-ı bizden Çoğalay'da, Kulçu'da, oşunda Altın Pazar'a çeyin bardık bilesiz. Altın Bulak'ta gördük, Altın Pazar'a barıp görüp gelgendik. Oşunun 2 yıl ötmeyi ben kavar okudum, buna Akkulu, yenimiz, buna bizi göz 30 yıldan tanıştık, biliriz. Ben Akkulu bilezme olsaydı işledim, 92 yıldan başladı boştu. Oşunda oğup şu canlı beni suyundular. Nasıl bizim Kırgızların, yaşların içinde, insanların içinde şunda patriotlar da var. Keyingi barganı tap-takır başka. Şu altın mazarları Kuşluk Hanımızdan Büzdöp'te satsın başladı. Demek ben ayta turgan sözüm neyin negizi? Kuda kalasa bizden Kırgız elimizden, Taraki yeni elimizden, Ulu elimizden elbette bizi bu yüzden ayta alamaz. Sebebi bunu Caşırızı dəlde otat, hazırlık teknolojiya dəlde otat, ilim dəlde otat, tarihçileri dəlde. Yani bundan keyin de şunday biz ötkönlörde eskermeyince, yani bu söz bizden dilimiz aytılıp gelatat, ötkön ömürde eskerişimiz. Oşanda biz işimiz de olmalı. Bu da kalsa Taşbek babamız bir Voldarlı Voğda olup jattı, bunun arıdağın oşo kişinin ruhları bizde kolda jatsın. Men Karacıgaç'tan Maydan Ayla Aybalı'ndan yerge 23 yılda razı oldum. Birinci yolu su çıkarıştı, 15. yılı. Oşanda kendine razı olup gitti. Alan keyin buna bilesler tamaşaga kanda katar yolu salıştı. Bunda da bir birinci görüşmüştür. Men şu Karacıgaç'tan yerge, jalpele Maydan Ayla Aybalı'ndan yerge, şu daim tazim kılam, size bular birimdi ve şu jal ıntımak elekendigi men tazim kılam. Ağay, hep kezegi sizde. Lично menin özümden yüreğime tiydi. Uşul sezim menen жүрүp, oşo günden başlap Taşbek Datka kim ekendigini izildey başladık. Elhamdülillahi Rabbil Alamin.
Бул кишини ол кезде загара жеген убакыт болгондар. Аябай кыйын болду. Мектепте мугалим менен окуучулардын коллегаларым турат. Же мектептен кое бербейт. Ошол мезгилдеги коллегалардын бардыгына рахмат эжекелер. Мени сабагымды окутуп турушту. Мен болсо эшегимди, атымды, мотоциклимди минип алып оягып тамаша бул жагы ноокатка чейин аралыкта Ташбек датка айтмакчы кечирсиздер. Коконго чейин аралыкка чейин кыдырынып Ташбек датка бабабыз жөнүндө аз да болсо азын-аулак болсо да Весна романтик деген магнитофондорго жаздырып жыйнап чогултуп жүрдүк. Акыры бул чогуу болду. Өзүм Камега университетте окуймун. Балдар жаш, загара жеген убакыт бардыгыбыздын башыбыздан өттү ушул мезгил. Акыры чогулуп жан болуп чогулгандан кийин муну Оштон чыгаргалы калдым да. Анан патриоттук сезим койгоду дагы кадан жайга бардым. Күлгөнгө барып туруп көрсөтүп мынтип берсем материалды. Бу каяктагы жомоктоп келдим деп Почти айдап чыккандай болду. Колумдан дарбызым түшүп аябай капа болдум. Ошол кечте барып туруп Ошто профессор Кененсариев, Эген Назаров, профессор Шариф, Токтогонов деген кыргыздын кыйындары бизди окуткан. Агайларга арызданып туруп Ош жаңырыгы деген газеттен чыгардык. Кудайга намазын. Областной газеттен чыгар менен кечирип коюңуздар туугандар, бул бизде болгон окуя. Кадамжайлык өзүбүздүн редакторлор намысыдан эртеси күнү перепечатывать кылышты, көчүрүп чыгарышты. Ошентип газеттерге биринчи жолу чыкты. Соңунан эми кантебиз дедик. Эми кандай кылабыз? Газетке чыккан менен ким коебуз, калып кетеби деди. Бул ой толгоо жалпы элди козгоду дагы китеп кылабыз дедик. Китеп кылабыз деп туруп эл акча жыйнады. Акча рубль жыйнады. Рубльдин жыйнабы бүтсө гана сом болуп калды да. Аз гана тыйын болуп калды. Кантсе дагы эле Оштон чыккалы жаткан жерде дагы эле бурмаланып Кадамжайдан чыкты. Мына ушул китеп биринчи болуп бет ачар болуп чыккан. Өтө көрүнөт. Ушул китепке биринчи салым кошконума сыймыктанам, сүйүнөм. Ушул китептин киришүүсүн мына жерде турган бузулуп кетти кече күздө бар эди. Өзүмдүн колемдек кабинетим Ташбек Датканын офиси болгон. Ошо жерде отуруп киришүүнү жаздым. 1 жылдан кийин ошо жерде корутундусун жаздым. Мына ол үйлөр дагы мектептер дагы бузулуп кетип турганда. 2 жолу дипломдук иш жаздык. Дагы эле артка тапмай. Дипломдук ишти жаздык. Кып-кызыл диплом менен бүттүк, Кудайыма шүгүр. Соңуна мына балам турат, бул дагы дипломдук ишти жазды. 2 эмгек жазылды. Бирок ошол бойдон калып кетти. Мына ага жолдоштор, Ташбек Датканын урпагы, руху ушул жерде элеси сакталган жер, ыйык Исбайрам Сайдын элиге жабындуу салам, урматтуу туугандар. Сөздүн башында мен бир ардактуу өтүнүштү аткарып койгум келет. Кече күнү Стамбул шаарынан мынабу Астанада биздин бир абдан мыкты Найман изилдеп жүргөн жигит бар. Рысбек Айдын уулу деген. Азыр Стамбулда кандидаттык жактап жатат наймандар боюнча. Ошол коңгуроо чалып, интернеттен окудум. Сиз окумуш кылыпсыз. Мен Найман энциклопедиясынын 2-чи томун чыгарып атам, редакторумун. Ташбек Датка боюнча жакшы бериң, Наймандын баатырларынын катарына кошуп коелу. Ошол жыйындын катышуучуларына менден ысык салам айтын деп Стамбулдан, Турциядан салам айтты. Ошонун саламын саламдап. Эми Ташбек Датка жөнүндө мындайда, урматтуу жолдоштор, мен азыр кичине эмесин көрсөтүп коеюн. Мына көрдүңүздөрбү? Мына Кыргызстан, мына көрдүңүздөр. Берги ортодогу 7 шаар мамлекети. Аянты Кыргызстандан 7 эсе чоң болгон. 7 эсе чоң болгон, мынеке. Ошол кезде калкынын саны 17 миллион болгон. Ол мамлекет майда мамлекет болгон эмес. Ошонун 14 жыл баатыр башчысы же болбосо коргоо министри болгон. Ушул улуу адам мына бүгүнкү күндө Каражыгачта ушул кишинин аттагы көчө барбы? Жок. Мына көчө жок дагы. Ой, Оштон шу жерге келгиче мен бир 50-60 көчө койдум. Ташмат көчөсү, Ешмат көчөсү, Кошмат көчөсү. Бул адамдын жөн эле көчөсү жок. Бирок бул китептен кийин
Азыр Илимдер Академиясы кызыгып атат. Улуттук университеттин тарых факультети кызыгып атат. Улуттук жазуучулар союзу кызыгып атат. Али бүгүнкүсү бул иш-чаранын Кудай кааласа башталышы гана, учкун. Себеби дегенде бул тарыхый эмедемен кыргыз тарыхындагы көптөгөн жабылып, жашырылып, бекитилип жүргөн фактыларды алып чыктым. Өдө көтөргүн. Мына Кыргызстан көрдүңөр, мына могу 7 шаар Ташкентке коргоо министри болгон мамлекет. Айырмасын көрүп атасыңарбы? Мына Кытай. Ал майда мамлекет болгон эмес. Мына могу залкарлык каякта жатат. Болду. Бика жөнүндө мына 18-жыл беле биз шунда келгенде. 18-жылы августта келдик, эмесине жайканасына бардык, эмеге бардык, Тегирмешке барып 2 күн чоң талкуу өткөргөнбүз. Туугандарга барып кегише сүйлөштүк, эме кылып. Анан изилдеп жазайын деп кыдыра баштаганда материалды эме кылып. Эч жерден эчтеке табылбайт. Илимдер Академиясына сенен мурда 15-20 жыл мурда эле Эгемберди Эрматов депутат болуп жүргөндө. Ташбек Датканын тарыхын жаздырыш керек деп бизге келген. Анан биз 1-2 адам менен тааныштырганбыз. Биз кандидаттык жактайт элек Ташбек Даткан тарыхы боюнча деп. Бирок эчтеке таба албай коюп, бардыгы тең эме жок экен, архивдик материал жок экен деп ошентип айтат. Эгемберди Эрматов эмеге чейин барган экен. Улуттук университеттин тарых факультети. Ал жерге материал издеп барсам, алар да ошону айтат. Эгемберди Эрматов аракет кылган, бирок жаза турган адам. Макул дешет дагы эчтеке факты таба албайт, жок. Анан жазуучулар союзуна барат. Андан сырткары Эгемберди Эрматовдон кийин бул жерде район акими Азым Карашев деген болгон экен. Бул киши Дил сезим деген китеп чыгарып, ошондо мына Жаңбайдын материалдан жакшылап алып туруп шпаргалка. Ошол китепке киргизет дагы, ал киши дагы жаздырам деп Жалал Абадка чейин барган экен. Ошо Ташмат Кененсариевке чейин жолуккан экен. Алар дагы эчтеке таба албай койдук деген жоопту айтат. Эмне үчүн Ташбек Датка жөнүндө эчтеке табылбайт? Мунун сырыны мына моундай болот. 1757-жылы мына кыргыздар ойроттор деп коет, калмактар. 143 жыл согушканбыз биз. Ошол ойроттордун Жунгария деген мамлекетини 1757-жылы Кытайлар басып алат. Басып алып, анан Синьцзян мамлекети деп жарыялайт. Азыр эми Кашкар автономный облусу деп жүрбөйбү? Ал кезде андан да чоң болгон, болжол менен 1,5 эсе чоң болгон. Синьцзян деген сөз Жаншек деген. Анан басып алгандан кийин буларды аябай эзет Кытайлар. Эмесини тартып алат, отуну болобу, малы болобу, килем жасап, ал кезде килем жасаган, жибек кездеме жасаган, элдин колунан арзан алып эле сатып, баягы элди кыйнагандан кийин анан эл көтөрүлө баштайт. 3 жолу көтөрүлөт. 46 жыл күрөшөт, миллионго жакын адам өлөт. 3 жылдын ичинде эң мыкты чыган адамдардын башы кетет. 2 жолу 2-3 шаарыны 1,5-2 жылга чейин кармап турууга да жетишет да. Бирок мамлекет катары бутуна тура албайт. 4-чү жолу көтөрүлүштө ийгилик ишке ашат. Эмне үчүн 4-чү жолу көтөрүлдү? Ошол убакта биринчиден ошол жакта кыргыздар эрдеке жараганга ушуп жетилет. Экинчиден Ташбек Датка Жакыпбек сыяктуу чыган лидерлер пайда болот. Ошол 2 шарт баягы мамлекетти кайрадан ошол кезде 400 миллион болгон Кытайлар басып алышыга мүмкүнчүлүк бербей, англичандар менен мамиле түзүп туруп, ошолордун колдоосун 20 000 мылтык, 200 замбиректи алып, дагы башкаларды алып туруп, чек-араны тосуп үлгүрүп, нар жактан кегиче сактап калып мамлекетти бутуга тургузат да. Мына ошондо 14 жылдан кийин баягы жетекчи Жакыпбектен чоң ката кетирет. Чоң стратегический
Ушунча булар эми кылычтын мизинде турат да, кылычтын мизинде кылт этсең эмне болот, башың кетет. Ошондой шартта жашаган. Мындайча айтканда, Кытайдын Син империясы, Англичандардын Британия империясы, Түрктөрдүн Осман империясы, Россия империясы төртөөнүн ортосуна кымчылып калат булар. Анан болгондо дагы Кашкар, бул Кашкар Улуу Жибек жолунун борбору деп эсептелет. Улуу Жибек жолу дүйнөнүн экономикасын кыймылдап турган жол болгон. Ошол Кашкар бардыгынын көзүнөн өтөт да, орустарды ээлегиси келет. Нар жактан англичандар, Индияны болсо колония кылып алган англичандар. Индия деген чоң мамлекет. Индия аркылуу англичандар ээлегиси келет. Осман империясы болсо биз мусулманбыз, мусулман мамлекети бизге караш керек деп алар ээлегиси келет. Кытай болсо кайрадан басып алгысы келет да. Ошол төртөөнүн күрөшүндө турганда Жакыпбек баягы хандыкты көтөрө албай манчыркап кетип, чоң Беккулу деген баласынын мураскор дайындабай, эң кичине 26 жаштагы Хаккулу деген баласынын мураскор деп жарыялайт да. Анан жарыялаганда ошол катасыны ал кезде ошол жерде Таранчы тобу деген болгон. Таранчылар тобу. Ошо жунгар эмелердин өзүнүн бир эмеси, уруусу, чоң күчтүү уруусу. Ошолор дайыма Жунгариянын мураскору биз бийиз дегенде, анан булар кайрадан баягы маселе көтөрүп чыгат. Бу кандай Жакыпбек менен Ташбек Датка Алимкул Аталыктын мураскору. Булар келгиндер бизге кам болобу, биз болушубуз керек, биздин ата жайыбыз деп, ошол эки тирештен анан кийин мамлекет калкаланат. Кытайлар кайрадан басып алат. Анан басып алганда ошондо Цзо Цзинтайн деген генерал эме кылат, 180 000 армия менен кол салат. Анан ошол моундай деген буйрук берет. Эмени Кашкарды башып алгандан кийин бул архивден уже Англиядан табылды. Жетшар деген жазуусу бар, бир да көрүнөк, жарнак, мөр калбасын. Жакыпбек Ташбек деген ысым жазылган бир барак калбасын. Кагаз иштерин, китептерди, эстеликтерди, сүрөттөрдү, эске салчу эскерме буюмдарды ерикпей, тинтип, издеп табасыңар, шыпыра өрттөп жок кыласыңар. Булардан тарыхта, таржымалда, ал эмес аталышта калбаш керек. Бул ишти аткарууга, катышууга ар бир саркерге чейин милдеттендирем. Атайын өрттөгүч топ түзөмүн. Өзүн тикелей көзөмөл кыламын деген буйрук менен дала китепканалар, архивдер, документтер сакталган жайлар орду түү менен өрттөлүп, курулуштары талкаланып жок кылынат. Мына ушундай. Себеби мурда 3 жолу көтөрүлүп, булар баягы Кытайлардын жаныга манчжурлар деп койгон, манчжурлардын жаныга ушунчалык тойгузган экен да. Мына ошондуктан эч кандай ал жакта материал калган эмес. Эми Кыргызстан жагыга келебиз. Кыргызстан жагыдан биринчи жолу Ташбек Датканы кокусудан изилдеген бул Кайым Мифтак уулу деген болгон. Кайым Мифтаков деген өтө өзү улуту башкыр. Биринчи жолу манасты жаза баштаган ошол Кайым Мифтаков. Анан 1947-жылы бул киши Чоңалайга барат. Чоңалайга фолклор топтогону, элдин оозеки эмелерди топтогону барат. Барса ошол жерде Ташбек Датка менен Улуучатта чогуу иштеген Нашердин ошол Улуучатта төрөлгөн баласыга жолугуп калат бетине. Эми ал кишинин жаза турган милдети эмес, тарыхта фолклор издеп жүрөт. Бирок бул материалдын баалуулук экенин сезип, ошол жерден туруп алгандан кийин жаза баштайт зерикпей. Ondan keyin dagы 3 adamды таап, мына Оштун космосиясын алып келип, 3 күн өзү багып, олордон жазат. Анан кызык кези, ол кезде азыркыдай мындай чоң общий тетрадь болгон эмес экен. Мына окуучулардын жука дептери барбы? Ошого жазып тур да 1, 2, 3, 4 деп жазат. Анан жазып алгандан кийин 48-жылы Атай Ташбек Датка үчүн Чоңалайга барат. Дагы жазат, бүт баягы сурап элди. Ошо жанагы Кытайлар басып алгандан кийин качкан элдин бир бөлүгү келип ошо Чоңалайга отурупташып калган экен да, көбүнчө Карамга келип, Дароотто Карамга жайгашкан экен. Бир кадар дагы жазып алат 48-жылы. 49-жылы
Бул киши ошону жазып алып өзү коркуп баштайт. Мен туура иш кылдымбы, туура иш кылбадымбы деп Бишкекке келип бала чакасыны Башкортостанга жөнөтөт, аялы барбай кетет. Анан үйүнү сатмакчы болуп, үйү сатылбай 5 күн тургандан кийин, 5 күндөн кийин баягы адам дасылган абалда табышат. Анан кийин бул өзүнө өзү асыптыр деп кошуналар айтат, "Ой, кечине жүргүп чуркап жүргөн, кандай өзүнө өзү асабыз." Мына ушундай болот. Кийин ошол Кайыл Мифтаховдун мурунку кол жазмаларында Ташбек Датка өзүнчө дептерди дегенini ошол дептердин бирөөдө табылган. Академияда табылбады, эмнеден да мен китепке киргиздим, табылган жок. Мындайча айтканда, бул Ташбек Датканын тарыхы өтө чоң залкартай. Эми мен жазгандан кийин, бул жерде жазгандан кийин кол жазманы көп окуду да, анан бардыгы тең ушундай суроо беришти. А эмне үчүн ушундай улуу адам болсо, Төлөгөн Касымбеков сынган кылычка киргизген эмес? Кандайча? Бул деген вообще чоң залкар фигура турбайбы? Дүйнөлүк геосаясаттагы ролу бар. Дегенде Төлөгөн Касымбеков билген, эл билгенди билбей койгон эмес, бардыгын изилдеген, тактаган, бирок сынган кылычка киргизе алган эмес. Себеби дегенде биринчиден Советтер Союзунун ушундай саясаты болгон, Орта Азия элдери Россияга өз ыктыяры менен кошулду деген. Ал эми Ташбек Датканын тарыхы боюнча Алымкул аталыкты атат да чыккынчылар. Ошол чыккынчылар кандай атканы азырга чейин белгисиз, изилденбей жүргөн. Демек, Россияга өз ыктыяры менен кошулган эмес, зордукта басып алган. Мына могул факты чыгат. Муну жазалабы? Төлөгөн Касымбек жаза албайт. Экинчи Советтер Союзу ушундай болгон, Орта Азия элдери караңгы болгон, интеллигенциясы болгон эмес, билими жок болгон. Деп ушундай жазасыңар тарыхты деген СККБстин тикелей көрсөтмөсү болгон. А бул Ташбек Датка деген укмуштай билимдүү адам болуп атпайбы? Дүйнөлүк геосаясатты түшүнгөн. Документация, азырга чейин документация ордуга келдик. Ошол кезде мамлекеттик документациясы араб менен кыргыз тилинде ишке киргизген. Бул Молдонияз биринчи жазма адабият деп жүрбөйбүзбү? А бул Ташбек Датка биринчи жазма мамлекеттик документацияны кыргыз тилинде жолго койгон адам. Муну тарыхка өзгөчө орду кириш керек. Үчүнчү чоң маселе бул жерде 3 державалардын ортосундагы талаш бүгүнгө чейин токтобой уланып келишти. Мына азыр да жүрүп жатат. Мына ошол геосаясий талашты тарыхчылар жаап жашырып, ой, бул бизде эл аралык достук, мынандай дипломатия тудой-судой деп жүрбөйбү? Ал андай эмес. Укмуштай тирешкен, согушкан, биrini бир алдаган, саткан, сүргөн. Демек бул факты чыгат. Чыгара алабы? Чыгара албайт. Анан эң чоң себеп, 4-чү себеп. Алымкул аталык менен Жакыпбек Ташбек үшөө сүйлөшүп, 7 шаар мамлекетинин калкы 17 миллион ошол кезде. Так? А Кашкар эмеси кандыгы миллиондон ашыгыраак калкы болгон. Экөөнү бириктирип туруп, Туран мамлекетини түзүп, Туран империясына. Ошонун орустардын баскынчылыгынан сактап калабыз деген. Эгер биз эки мамлекет бириккен болсо, ушундай кубаттуу күчкө ээ болобуз, бизди басып ала албайт деген. Вот Алымкул аталыктын ошондой максатыны билген дагы аны чыккынчыларды сатып алып туруп, шашылыш түрдө жак кылдырган. Муну жарыкка чыгарабы Төлөгөн Касымбек? Чыгара албайт. Мына ошондуктан мындан башка да себептери бар. Төлөгөн Касымбеков аябай сону билген. Эгерде бул фактыларды киргизе турган болсо, не только китеби чыкпай калыш эмес, Төлөгөн Касымбектин мен ачык эле айтайын, өмүрү коркунучка түшкөн. Ошон үчүн Ташбек Датканы киргизе алган эмес. Эми азыр мен бул жерде китепти алып бүт окушуңуздар керек. Себеби дегенде азыр башталышы, Камал Мырза бир катар окуп, окумайынча пикир айта албайт да.
окугандан кийин пикирин айта баштагандан кийин Кадамжайда башкача илимий конференция кылышыбыз керек. Муну биз дүйнөлүк деңгээлге көтөрүп чыгабыз. Мүмкүнчүлүк бар. Эми мен кандайча таптым фактыны? Вот кепти могуна сураш керек. Ояктан Кытай менен кыргандай кылып бүтүн документтерди. Bu яктан биздикилер алымкул аталыктын көптөгөн документтерин өзбектер дагы казактар таба албай жүрөт, жок кылышкан. Мен казып тагап чыктым. Бул үчүн азыркы IT технологиянын эң акыркы супер механизмин колдондум да мен. Кандайча бүгүн архивдик материалдардын бардыгына цифровойго түшүрүп атат. Кыргызстан эң артта калды. Илимдер академиясы 36% түшүрүптүр. Наркы республикалык архив 40-ка жетиптир. Өзбектер 90%дан өткөрдү азыр электронныйга. Казактар 90-га жакындап калды. Европа, Америка 100-гө эме кылып бүткөн. Демек бул деген эмне? Архивди кыдырып жүрүштүн кереги жок. Şu жерде неге күчтүү IT технология болсо, ушул жерден Лондондун кабалаган архивдеги папкасын суруп чыгышка мүмкүнчүлүгү бар. Маселе эмнеде? Маселе баягы мынауында. Эң арзан жөнөкөйүн, Муса Сапаев сиз эми аксакал экенсиз сыйлайбыз эми. Биз бекер эле чыгарып берели дейт. Бекер чыгарып бергенде 5000 таштайсың көп кагазды. Онсуз onun her bir işi, emgegi $1000 narcağı mensubudur. 82.000 som akşam gitti şu arxivke. Hiç tekin ayagan yok mu? Emişim ben aşağı vardım. Ben şunday şeyimle geldim. Je men yazıp çıkaram, je bunu hiç kim çıkaramıyor. Söyle, kalat şöyle, çanmaz. Yemi karap görmüştü. Bu kol жазма Жоқ, bir сөздер болмады. O yakta da tariften kullanım hata diyorsunuz. Emi bunday oldu da hurmatlı жолдоштор. Men 13 yanvarda ötkөздүм kol жазманы. 6 ay жатты kol жазма. 6 ayın içinde 2 жолу баа көтөрүлдү. Кийингиси жанагы орустар менен Украинанын согушунда бүт Европа баары жогору Россияга блокировка кылмады. Россия кагаз чыгара албай калды. Көрсө наркы жыгаш материалдарды агартып кагазга айлап килейлей турган химикатты Германия чыгарат экен, бербей койду. Типографский красканы Германия менен Франция чыгарат экен, бербей койду. Кагаздын баасы 3 эсе көтөрүлүп кетти. Шап этип. 240 миңге сүйлөштүм да кийин барсам айтты 347-ни ташай бересиң чыгарабыз, болбосо кайда барсаң деди. Не кылыш керек? Эмгек таяр. Көчөрүш керек, туруш керек. Эми оягыны мен добурунган жокмун, болгон фактын эле айтып атам. Жарымынан өткөрүп чечип койдум. Кудайга шүгүр башым таанылып калганда авторитетте чоң рол ойноп койду. Барсам башканын типографиянын директору Муса Сапаев биз сизди жакшы билебиз. Болбосо азыр типографиялар мурда 100 миң сомсуз сүйлөшпөйт, азыр 200 миңге чыкты. 200 миңди таштагандан кийин сүйлөшөт. Ага сен ойноп жүрөбүр, анан кийин биздин мынандагы 400-500 коллективдин өдө менен багабыз. Биз олорду айып беришибиз керек. Дейт. Мына ошондой күч менен китеп Кудайга шүгүр колго кирди. Алдыңыздарга алып келип койдум. Мен бул жерде кошумча айта турган 2 гана эме бар. Мен 6-7 бөлүм киргиздим бул жерге. Эмне үчүн? Себеби 2 чоң проблема турат бизде. Биринчи проблема. Биз ошо Ташбекдаткадай чыган, англичандар менен түздөн-түз сүйлөшкөн, түрктөр менен, Россия менен түздөн-түз тикелей өз деңгээлинде дипломатиялык сүйлөшкөн адамдын урпактары бүгүнкү күндө ол деңгээлге бишин биз жарабай калдык. Bir arıttan alam yaratıp Allah Teala şuğa tazim etemin. Bul Taşbekdatkabızdın tarihini öldüğünü kitabına kandan keyin biçe okup soru cevap veriverdiler. Sebebi sulanamın minus sekund sanalı. Men hazırki minus sekunddağı kegen ağındıgan aytanım. Taşbekdatka atabızga alamdan kelip ağın
Mana şu İsrail'em Tuğsu'dan keyin Karacıgat ayılının arığını sel alıp getirdi. Jamgır katık jağandan sel alıp ketken arıktı. Taşvekdatqa tavuşundu. Yeni ketken ağılıp, gıldıylap, çöldöp, Özbekistan'da köçüp ketken. Taşvekdatqa tavus köçmestir. Uşul yerde kalıp, tün termetip, gün aylanıp, kiyizdi bastırıp, kelin kızlar işke salıp, arık çıkarıp, Aydıldız'ın arası, Taşvekdatqa tavus, yan Taviz'in balası, Asman bir derdin arası, Can Tayneviz'in balası, yeni asman menen cerçaylenen haqlayındar. Kanday bir etsek hep bolğun, Taşvekdatqa tavus, büt ise bir Kırgızstan'a hep bolğun. Mana altından kolğun taştagan, mana arık bir salıp bizge taştagan. Baldarını tertipli baştagan, men tertip tirebit etemin. 1970 yılı men 18 yaş düş bolğonda Aksakal ağadan jolukkan. Kızım Zirgal zamanda sığar degen. Açarçılık boğut, kıymatçılık boğulot degen. Kıtay aldı o men kirip alat degen. Tova tasir, oğul adam sapillo, düğüm nabillo, Hüseyin İbrahim Halillo, çorum Muhammed Mustafa, sallallahu aleyhi ya Resulallah tazim etim. Açılıp, yüz görüşüp, bor batırışı otalım. Yuvancılığımız terengdeyiversin. Elçiliğimiz küçeyiversin. Daima jakşılıklar, dostluk, birimdedir olasın. Omin Allah. Kuş kepsizler. Bizler bardığımızda bazı olan Oşonun atadan kalan jeri şu yer. Mekteptin uğurdu başkası. Mana şu yerge kuş kepsizler. Ama babamız bir arbayı suyundu da, men şöntüp oylap atam. Çay, pay dep. Gadir adam